11 каналында маанилүү жаңылыктардан кыскача. Алмазбек Атамбаев 2012 жылы кол коюлган Кыргыз өкмөтү менен Орусия ортосундагы Камбар-Ата 1 ГЭСин жана Жогорку Нарын гидроэлектростанциялар каскадын куруу жана эксплуатациялоо жөнүндө макулдашуу денонсациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Теракт жаңырыгы Брюссельде 2015 жылы ноябрда Париждеги жардырууларга шектүү делген 2 Бельгия жараны кармалды. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын айтымында, шектүүлөрдү полиция мигранттарынын Моленбек шаарчасында тинтүү жүргүзүп жаткан кезде кармаган. Өзбекстанда социалдык тармактарга тыюу салуу маселеси көтөрүлдү. Жаштар арасында бузуку идеялардын таралышына жол ачып жатат деген Facebook, Telegraph, Одноклассники сыяктуу желилерди жабуу демилгеси көтөрүлүүдө. Мына ушулар туурасында кабардар болосуздар. Мына ушулар туурасында кабардар болосуздар. Менин атым Назика Атамбекова, саламатсыздарбы? Алмазбек Атамбаев 2012 жылы кол коюлган Кыргыз өкмөтү менен Орусия ортосундагы Камбар-Ата 1 ГЭСин жана Жогорку Нарын гидроэлектростанциялар каскадын куруу жана эксплуатациялоо жөнүндө макулдашууну денонсациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 20 январда кабыл алынган. Ага ылайык Кыргыз Тышкы иштер министрлиги белгилеген тартипте Орусиянын макулдашуунун денонсацияны жөнүндө кабарландырат. Мандат талаштын жыйынтыгы чыкты. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Эльмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманованын мандатынан ажыратуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын 11 январда чыгарган чечимин кечээ Жогорку сот күчүнө калтырды. 15 январда Бишкектин 1-май райондук соту Боршайкомдун чечими мыйзамсыз деп тапкан эле. Буга нааразы болгон БШК Жогорку сотко кайрылган болчу. Жумалиева эми мандат талашы боюнча Конституциялык палатага кайрылаарын билдирди. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу Кытай мигранттардын өлкөгө кирип чыгуу саны өсүүдө. Ал ортодо кыргызстандык серепчилер визасыз каттам киргизүүдө коопсуздук маселелери бар деп айтып келишет. Тышкы иштер министри Кожошовдун айтымында, визасыз каттамдын негизги максаты Кытайдын Кыргызстанга жыл сайын миңдеген туристтердин келүүсү. Бирок КМК коопсуздук маселесинен улам визасыз режимди жою демилгесин көтөргөн. Бир катар ушул сыяктуу суроолор менен 11 каналы миграция кызматына кайрылып жооп издеди. Кыргыз өкмөтү Кытай менен визасыз режим идеясын колдоп атат да. Экономика министрлиги болсо ал туризмди өнүктүрүүдө чоң пайда болот деп атат. Бирок кээ бир жарандык активисттер буну катуу сынга алып атат да. Миграциялык кандай коркунучу бар бул идеянын? Өкмөт тарабында бүгүнкү күндө расмий түрдө Кытай жарандары менен визасыз кирүү маселеси каралган жок. Бул расмий түрдө андай каралып аткан эч кандай демилге жок. Экономика министри ошол Кытайга барганда туристтер келсе жеңилдемек, ошол визаны такыр жокко чыгарып коюш дегенди өзү дагы баш тартты бул сөздөн. Бунун айтышы боюнча мен буга дагы кошулам. Визаны кароо маселеси биздин Тышкы иштер министрлигине тиешелүү. Демек Тышкы иштер министрлигинен башка орган, министр болобу, башка болобу, бул маселени көтөрүп чыгууга Тышкы иштер министрлиги менен алдын ала консультация алып туруп жүргүзүш керек. Мындай консультациялар болгон эмес. Демек расмий түрдө эч кандай визаны жокко чыгаруу долбоор каралган жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан жалпысынан бул кандай көйгөйлөр жаратышы мүмкүн? Бүгүнкү күнү Кытайдан келген кытайлык жарандар виза менен келет. Бул виза менен келгени учетко алууну бизге жеңилдетет. Өткөн жыл боюнча 9800 Кытайдын жараны виза алган. Алар ошол кирген соң бул жерге келип же визасын узартат, аны болсо узартса ГРСте бизде маалыматтар бар, кайсыл жерде жашап атат. Демек ошонун негизинде биз толугу менен канча жаран бар экенин аныктоого дагы, алардын бул жерге жүрүм турумун дагы тактоого дагы мүмкүнчүлүк берген ошол виза. Бүгүнкү күнү Кытай тарабы дагы визаны кыргыздар үчүн алып коелу деген демилге жок, биз дагы кытайлар үчүн алып коелу деген демилге жок. Эгерде виза алынса, анда кытайлардын жараны бул жака келүү жөнөкөй болсо, биздин жарандар да визасыз барыш керек болот да. Бул маселе бир өзүнчө. Кытайга барганда дипломаттык паспорттор менен кызматтык паспортторго өзүнчө жеңилдик бар, бирок жалпы элге, Кытайдын элине бул жака келүү жөнөкөйлөтүү маселеси бүгүнкү күнү каралган жок расмий түрдө.
Кыргызстанда кытайлар мигранттардын 60%-ын кытайлар түзөт да. Жыл сайын кытайларга канча квота түзүлөт? Деги эле чет элден келгендер үчүн канча орун каралат Кыргызстанда? Эми Кытайлар биринчи орунду түзөт деген бул таптакыр туура эмес. Анткени биринчи орунда казактардын жарандары турат. Булар жыл сайын 3 миллионго жакын казактын жарандары чек-арадан 3 миллион жолу казактын чек-арадан кечип өтөт. Экинчи орунда Россия турат. Булардын чек-арадан 450 миң тегерегинде кечип өтүүлөр болот. Андан кийин Өзбекстан менен Тажикстан турат. Бул жакынкы биздин мамлекеттер. Алардын көбүнчө жарандары транзит менен өтөт. Казактар менен россиялыктар көбүнчө туризмге келет. Казактардын жарандары ошол Дордой базарына келип алып, ошол жерден товар ташып, жанагы сумка ташып чек-арадан өткөндөр дагы ошол казактардын жарандары ошол себептен көп. Анан бара-бара ошол 5-чи орунда Турция турат. Турциядан бир 6,5 миң тегерегинде жарандар келип, алардын өтүсү бир 32 жолу чек-арадан ашып өткөн. Кытайлардыкы дагы ошол 6800 тегерегинде, бирок 6-чы гана орунда турат. Коопсуздануу, коркунуч дагы бул жерде бар. Анткени бул миграциялык тараптан карасак, Кытайдын калкы абдан чоң, биздин калк абдан аз. Демек, бул жерде кандай бир өзүбүздү коргоо чаралары дагы биз тараптан каралыш керек сөзсүз түрдө. Деги анда жалпы эле алганда ошо Кыргызстанда канча орун каралат чет элдик мигранттарга? Жарандарга өткөн жыл бою 12990 орун каралган. Ошонун ордунда сиз айткандай жумушка уруксат алгандардын биринчи орунда ошо Кытай жарандары, экинчи орунда Турция жарандары, түрк жарандары бул жерде көбүнчө курулушта же болбосо тамак аш берүү секторунда иштешет. Коррупция боюнча кандай бир көрүнүштөр болсо, түздөн-түз бизге чалууга мүмкүнчүлүк бар. 189 деген атайын ысык линиясын ачканбыз. Коррупцияга каршы өкмөт тарабынан дагы атайын телефондор бар. Бул боюнча фискалдык органдар жана прокуратуралар жакында эле атайын бир чоң жыйын өткөзүп, миграция тарабында кандай коркунучтар бар, мунун баарын теңизилдеп чыгышты. Эми бул коркунучтар прокуратура берген көрсөтмө боюнча негизинен ошо виза берүү маселеси, вид на жительство берүү маселеси, жумушка уруксат берүү маселесинде бул жарандар ушундай пара бериш керек, бул коррупционный рисктер бар деген түшүнүк. Коррупционный рисктерди кантип жокко чыгаруу боюнча да өздөрүнүн жолдомолорун беришти фискалдык органдар менен прокуратура органдары. Берүүбүздү улантабыз. Чет элдик жаңылыктардан. Брюссельде 2015-жылы ноябрда Париждеги жардырууларга шектүүделген 2 Бельгия жараны кармалды. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын айтымында шектүүлөрдү полиция мигранттарынын Моленбек шаарчасында тинтүү жүргүзүп жаткан кезде кармаган. Алар Париждеги болуп өткөн жардырууларга байланыш бар делүүдө. Эскерте кетсем, 2015-жылы ноябрь айында террористтердин кол салуусунан 130 киши каза таап, 350дөй жаракат алган. Франциянын атайын кызмат күчтөрү жардырууга тиешеси бар адамдар Бельгияда экенин тастыктап териштирүү иштерин баштаган. Кармалгандар Бельгия жана Марокконун жарандары экени аныкталды. Британ премьери Литвиненконун өлүмү боюнча иликтөөнүн бүтүмүн колдоду. Кэмерондун өкмөтү эми Орусиянын жазалоо үчүн кандай кадам жасаары азырынча анык эмес. Орусиянын элчиси Британиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ага расмий Лондондун Москва Литвиненконун өлтүрүлүшүн тергөө кызматташта жатканы үчүн нааразылыгын айтты. 2012-жылдагы чуулгандуу окуя боюнча коомдук иликтөөнүн жыйынтыгы 21 январда Лондондун жогорку сотунда жарыяланды. Сот Роберт Оуэндин айтымында иликтөөлөр боюнча Литвиненконун өлүмүнө Орусия президенти Путин жана ФСБ жетекчиси Патрушев күнөөлүү. Өз кезегинде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган иликтөөнүн бүтүмүн саясий жүйөсү бар жана ачык айкын эмес деп мүнөздөдү. Америка каналында жаңылыктарды улантабыз. Кийинки мүнөттөрдө. Анкарадагы болуп аткан кыргыз-түрк ишкерлеринин бизнес форумуна Кыргызстандан 100дөн ашык ишкерлер катышты. Кечээ Туркияда 2 күндүк кыргыз-түрк бизнес форуму башталган. Орус акчасынын куну качууда. Москванын валюта базарындагы соодада доллар менен евронун курсу 4 рубльге чыкты. Орусиянын 1 еврого болгон курсу 92, ал эми 1 долларды 85 рубльди түздү. Жана Токтогул атындагы Адабият музейинде кинорежиссер Төлөм Шөкеевдин 80 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Мына ушулар туурасында кененирээк мазмунда кыргыз-түрк бизнес форуму Анкарадагы болуп аткан кыргыз-түрк ишкерлеринин бизнес форумуна Кыргызстандан 100дөн ашык ишкерлер катышты. Анкарада кечээ 2 күндүк кыргыз-түрк бизнес форуму башталган. Ага эки тараптан 300дөй өкүл катышууда. Туркиянын бажы жана соода министри эки өлкөнүн соода-экономикалык кызматташтыктын тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирди. Түрк ишкерлери эгер кыргыз тарап инвесторлорго керектүү шарттарды түзүп берсе, ар тараптан колдоорун айтты. Жолугушууда Кыргызстан жана Туркия мамлекеттеринин ортосунда 3 кызматташуу келишимине кол коюлду.
Орус акчасынын куну качууда. Москванын валюта базарындагы соодада доллар менен евронун курсу 4 рубльге чыкты. Орусиянын 1 еврого болгон курсу 92, ал эми 1 долларды 85 рубль түздү. Орус президентин басма сөз катчысы Дмитрий Песков валютадагы базарындагы соңку кырдаалды комментарийлөө аны кыйроо эмес деп мүнөздөдү. Мындай көрүнүштүн негизги себептеринин бири мунай баасынын улам арзандап жатышы деп айтылууда. Азыр мунайдын bir баррели 28 долларга чейин түшүп калды. Бул акыркы 12 жылдагы эң төмөнкү баа. Ал эми Кыргызстанда азырынча доллардын курсу бир калыпты кармап турат. Бүгүн доллардын наркы 75,8, евро 86,2 сомду түздү. Өзбекстанда социалдык тармактарга тыюу салуу маселеси көтөрүлдү. Жаштар арасында бузуку идеялардын таралышына жол ачып жатат деген Facebook, Telegram, Одноклассники сыяктуу желелерди жабуу демилгеси көтөрүлүүдө. Комолот жаштар уюмунун сунуштарында экстремисттик уюмдарынын иш-аракеттери интернет аркылуу тарап жатканы, социалдык тармактарга атайын топ радикал идеяларды жайылтуу менен алектенерин айтылат. Бул демилге ишке ашса, Telegram, WhatsApp жана Instagram, Facebook, Одноклассники социалдык желелери жабылышы мүмкүн. Азыр демилгени ишке ашырууга жол жоболору каралып жатат. Бүгүн Токтогул атындагы Адабият музейинде кинорежиссер Төлөмүш Шөкеевдин 80 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Кыргыз керемети түптөөчүлөрүнүн бири Төлөмүш Шөкеев Махабат дастаны, Кожо жаш, Алтын күз, Улан, Кызыл алма, Урукуя, Сүйүү зыкымдары сыяктуу классикалык үлгүдөгү эмгектерди жаратып келген. Көргөзмөгө маданий ишмердин өмүр таржымалына арналган эмгектер, сүрөт жана китептер коюлду. Океев легендарлуу парламенттин депутаты болуп, кийин Кыргызстандын Туркиядагы элчиси, Түрксойдагы кыргыз өкүлү болуп иштеген. Ушуну менен жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр жакшы маанайда өтсүн. Жакшы калыңыздар.